Регионда Абалким автордық программасы саламатсызбы. 2-3 май күндөрү Баткендин Лейлек районунун Исфана шаарында, Тогуз булак, Маргун, Ак суу жана Сумбула райондорунда сел жүрүп жатканы тууралуу маалымат социалдык тармактарда желдей тарады. Аны укпаган кыргызстандык калбады болуш керек. Бирок мындан 2-3 күн мурда эле Өзбекстанда дамба жарылып, суу каптаган учурда дароо жерине жетип барып, эл менен бирге болуу кандай болоорун көрсөткөн Өзбек президенти Шавкат Мирзиёевке алкыш айтып, ыраазычылык билдирип жаткан кыргызстандыктар үчүн бир маселе катуу таасирин берди сыягы. Анткени Баткенге да сел жүргөн Жалал Абадтын Аксы Алабука аймактарына да жок дегенде өлкөнүн премьер-министри кадам басып барып койбоду. Абалким Мирзиёев Сырдарияга келбей койгондо кыргызстандыктар да премьер-министрге мынчалык капа болушпайт беле. Буга чейин эле болуп жүргөн көрүнүш да деп үмүт кылып көңүл бурбастан, ансыз да өзү улантып жаткан тирилигин өзү уланта бермек. Hamma kuch vositani shunga safarbar qilamiz. Sharoit yaxshi bo'lmagancha bironta rahbar mambosh hech yoqqa qimillamaymiz. Премьер-министр неге барбады деп нааразы болоюн десеңиз, ушул тармакты түздөн-түз жетектеп жаткан өзгөчө кырдаалдар министри да сел жүргөн аймактарга барып, жеринен оперативдүү чечимдерди кабыл алып, элге дем күч берүүгө жарабаганы кызык болду. Аргасыз буга чейин 2008 жылы Алайдын Нуура айылында орун алган жер титирөө эсиңизге түшөт. Анда өзгөчө кырдаалдар министри Камчыбек Ташиев болгонун билесиз. Баягы эле Ташиев ичкен тамагын таштап Нурага жетип барып, элдин орун колуна алып, кызматын так аткарып берип, элдин алкышына алынганын унутпаган болсоңуз керек. Бул окуя тууралуу мурдагы прокурор, жарандык активист Сыймык Жапыкеевдин бул эскерүүсүн угуп койсоңуз, баары түшүнүктүү болсо керек. Ташиев 2010 жылы эменен премьер-министрин эсин тарс этип жаап туруп басып кетип калат. И Ташиевдин үстүнөн эмелер башталат. Эмелерчи, бүт баары жабышат да текшерет. Бул МЧС болчу да, министр МЧС болчу да, министр ЧС. Ошол кезде 3 айда эле Нура деген Алайда районго бир шаар, айыл салып берип койгон ушу Ташиев. Өкмөттүн акчасына, но салып берген. Бүт баарын текшергенде 3 килограмм мык таба албай коюшкан. Бүт бар точно кеткен да. Өзү негизи Камчыбек Ташиев министр болуп турган кезде өзгөчө кырдаалдар министрлиги Бишкектен Ошко көчүрүлгөн болчу. Министр баш болуп, негизги жетекчилик борбордук аппарат Ош шаарында иш алып барып баштаган. Бирок азыр андай болбой калганы таң калтырат. Министр Бишкекке барып алып, өзгөчө кырдаалдар орун алып жаткан Баткен, Жалал Абад жергелерине келгиси келбей отуруп алганы жакшы эместир. Антейин десең, министр Замирбек Аскаров деле элге барайын деген экен. Бирок Бишкектен Сосновкага келип калганда кайра артка кайтууга мажбур болгонун айтты. Мына кече 2 майда 18:30 чамасында катуу жаанды биз ончолук деңгээлде келет деп күткөн эмеспиз. Жыл сайын анчалык деңгээлде сел келбешил ал жерден. Бирок ошол катталганда биз өзүбүздүн түштүктөгү орун басарымы топтор менен жиберип жеринде ошол жерде өздөрүнүн иштерин алып барышкан. Мына мурдагы күнү кетип аткан жерден биз Сосновкадан кайттык. Ошол жерде кетип атканда мына жогорку кеңеште заседание болот, өзү кырдаалдар министрлиги жеке өзү катышсын дегенден биз кайра калып калдык. Зөрүк Барбаевич, 4 күн өттү. Сиз 3-үндө деле барсаңыз болмок, 4-үндө деле барсаңыз болмок. Анан бүгүн жогорку кеңеште отурумду 2 күн мурун айтылгандан кийин сиз жолдон кайтып келгениңиз бир аз чындыкка дал келбей калып атат. Эми мындайча салыштырып көрөлү. Эгер Баткенде же Жалал Абадта сел жүрбөй, анын ордуна бир чоң атка минер чоң бир той бергенде кандай болмок? Премьер-министр же өзгөчө кырдаалдар министри Сосновкадан кайтып кетет беле же жогорку кеңештин депутаттары баш болуп чогулуп бир самолетко отурушуп, ал болбосо вертолет менен, такыр болбогондо көчө чаңыткан жол тандабастары менен жетип келмек беле? Же Баткен, Жалал Абад тарапта бир салмактуу киши мончо курганда же соода түйүнүн курганда ошонун ачылышына өкмөттөгүлөрдү чакырган болсо кандай болмок? Же шайлоо болгондочу көкүрөгүн каккылап баары жетип келип, концерттерин берип, элдин алдына чыгып,
Kандай gana köygöyüңüzdü aytsanız, kolun kökürөгüne alıp, tazim kılıp, başını yiyip, ukmuş sözlördü süylöp, kıskası oşol kezde kokuz sel жүрүп ketken bolsa, öz koldoru menen köröktörдү karmap, aylar alap, arık kazıp, ılay sudan tazalap, aytor bарын жасаса керек эле деген ой келет. Өкмөттөгүлөр мейли эми, алыс жол басып келгиси келбептир да дейин десеңиз, Жалал Абад облусунун башчысы, өткөндө эле өзгөчө кырдаалдар министри болуп отуруп келген Нурболот Мирзахмедовго да таң каласың. Жалал Абадта туруп, кандай себептен Базар Коргон, Нокен, Аксы, Алабукада орун алган сел ташкындарына барып, өзүнүн кечеги министрлик кезинде үйрөнгөн тажрыйбасын пайдаланып, бүт барын жетектеп, арыдан бери чараларды көрүп, элдин духун көтөрүп кое албаганы канчалык туура. Абалким антейин десе кезинде министр болгону менен өзгөчө кырдаалдар боюнча жетиштүү тажрыйба чогулта албагандыр да, жөн эле Бишкектеги кабинетте отуруп, саясат менен гана алек болуп, убактын өткөрүп жиберсе керек деп ойлобоңуз. Бул киши да сел болгон аймактарга барайын деп катуу аракет кылыптыр. Болгону айыл өкмөт башчылары макул болбой коюшуптур. Мен эртең менен акимдерге чыгып байланыштым. Эгерде абал айыл өкмөттүк деңгээлден жогору болгондо, анда мен сөзсүз жеринде бармакмын. Күч керек болгондо, анда мен өзүм кошо бармакмын. Себеп дегенде бүгүнкү күндө андай айыл өкмөттүк деңгээлден оор абал катталган жок. Ал жерде жергиликтүү бийликтин күчү менен уже калыбына келтирип атабыз, оңдоп атабыз. Бүгүнкү күндө сизден бир гана ошол Ваткоздун гана каналы дебесе башка жерден жардам сурашкан жок. А эгерде чында турак жайларга кирип, элдерге чоң зыянды алып келип, көптөгөн чыгашы болсо, анда мен бул жерде турбайт элем. Ошол эле убакта, ошол жеринде областтык күчтү алып барып, ошол жерде областтык өзгөчө кырдаалдар министрлиги менен тийиштүү биздеги ПУМО деп билесиздер, бу жерде техникалары бар, өзгөчө кырдаалдар министри. Ошолордун техникалары менен жеринде биз анда мен кошо ошол жерде болмокмун. Бирок Кудай сактады, андай оор бизде эме катталган жок. Ал жергиликтүү бийлик өздөрүнүн күчү менен, өздөрүнүн командасы менен аны жойгонго күчүбүз жетет деп маалымат берген соң, мен анда ал жакка барыштын кажети жок экен деп чечтим. Эми мындай майда барат суу ташкындары болгону 20-30 үйгө суу кирип, болбогон бир 50-60 гектар талааны суу каптап, 50-60 мал жандыктары өлгөн учурларда премьер-министрде эмес, өзгөчө кырдаалдар министринде эмес, ал тургай облус башчысын да күтпөңүз. Ал деген майда чүйдө маселе. Айыл өкмөттөрү өздөрү эле чечип коюшат. Алардын күчү жетпесе, район акимдери барго. А бирок эгер айылыңызда жакшы бир улак берилсе, же кайсыл бир бизнесмен жердешиңиз жакшы бир соода түйүнүн же спорт клубун ачса, анда өкмөт башчысын да, министрлерди да, жогорку кеңештин депутаттарын да, облус башчыларын да келет деп күтсөңүз болот. Кыйынчылык күндөрдү өзүңүз бир амалдап жеңип келгенсиз. Демек, дагы белгисиз бир мөөнөткө өзүңүз эли журтуңуз менен ынтымакта болуп, өз маселеңизди өзүңүз чечип туруңуз. Чоңдорубуз менен жакшылык күндөрдө гана жолугушуп жүрө берели. Саламатта калыңыз.